Нороз 2022 элдик майрамына карата Баткен облусунда республикалык деңгээлдеги салтанаттардын алгачкы иш-чаралары өтүүдө. Ага ылайык улуттук ат оюндарынын республикалык деңгээлде облуста биринчи жолу өтүүдө. Алгач Баткен, Ош жана Жалал Абад облусунан келген 12 команда оюнда кызуу ат салышууда. Oyun кызуу жүрүп, командалар салмагы 33 килограмм болгон улакты тайгазанга таштоого аракет кылып жатышты. Мында Кадамжай районунан келген Халмион командасы менен өзгөндөн келген оюнчулар ат салышып, жыйынтыгында Ош облусунан келген оюнчулар 3-0 эсебинде каршылаш командасын утту. Oyun өтө сонун болду. Азыр башталды биринчи oyun. Атаңдашыбыз күчтүү команда экен. Жеңил издеп келген командаларчы, баары эле жеңил издеп келген эмес. Ошо. Кайсы атандашыңыздар? Батыр Паллан деген команда экен. Баткен облусунда улуттук ат оюндары республикалык деңгээлде өтүүдө. Аталган оюндун расмий ачылуу аземи орун алып, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов сөз сүйлөп, мелдештен катышуучуларына, чабармандарга ийгилик каалады. Бардыңыздар келе жатқан Наурыз майрамын урматына арналған республикалык деңгээлде өтүп жатқан oyun Баткен эл үчүн чоң майрам, чоң салтанат. Жергебизде жаз келип, журтчулукка жылуу маанай тартуулап жаткан мезгилде шайкеш келген бул кыргыз элинин улуттук оюнун Өлгүзар районунда биринчи жолу өтүп жаткандыгы эң маанилүү. Эң башкысы бүгүнкү мелдеш Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан жарыялаган тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруутуулук жылы деп жарыяланган алкагында өтүп жаткан оюн. Биздин Өлгүзарлуу Баткенибизге куш келипсиңер. Келе жаткан Наурыз майрамыңар менен Баткен облусунун Көкбөрү федерациясынын атынан куттуктайм. Ушул жерде тарыхый бир иш-чара болуп атат. Баткен облусу Кудай буйрса, ар бир айыл өкмөттө айылда ушундай тайгазан ипподромдор курулуп, ушул жогорку лигада көчмөндөрдө Баткендин намысын коргой турган командалар түзүш. Алыстан келген коноктор анча-мынча жаңы биздин немелер бар, ага капа болбойсуңар, туура түшүнүп кетесиңер. 9-майда да Кадамжай районунда болот. Кыргызстан боюнча чоң бир тарыхый иш-чара, Көкбөрү боюнча чемпионат. Ошого да келесиңер. Улуттук ат оюндары 21 мартка чейин уланат. 19 марттан баштап Салбурун жана Эренгеш оюндарына каттоо башталып, кааладагы ат майданында 2 күн өткөрүлөт. Мында сырткары Борбордук стадиондо Кыргыз улуттук классикалык күрөшү боюнча чемпионат өтөт. Жеңүүчүлөрдүн бул байге фонддору бул Кыргыз Республикасынын ошол маданият, маалымат, жаштар саясаты, спорт министрлигинин алдындагы жанагы улуттук спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан аныкталган. Эми Көкбөрүгө 600 000, Эренгеш 200, анан Салбурунга 200 деп карашкан экен. Ошол жыйынтыгында келип өздөрү тапшырышат. Жалал Абад облусунан 2 команда Сузак жана Базар Коргон райондорунан мелдешке келген. Алар Баткен шаарында оюн үчүн жакшы шарттар каралганын айтышат. Алардын максаты биринчиликти багындырып, командалар арасынан озуп чыгуу. Жакшы оюн жүрүшү жакшы болуп атат. Şu Баткен жергесинде ушундай жакшы мареке болуп, абдан оюн жакшы өтүп атат. Балдардын оюну жакшы өттү, биздин балдардын. Баткен командасы менен чыгып, аларды 8-0 эсебинде утту. Шарттар жакшы түзүлүптүр, аябай жакшы. Сарайлар бар, жатакана бар. Балдар ушул эми ийгиликти күтүп турабыз да, ушул жеңиш менен кайталы деп алыстан келдик атай. Ушундай эле оюн бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунда да өтүп жатат. Мунун жыйынтыгында 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана мыкты спортчуларды тандоо жүргүзүлөт. Иш-чаранын дагы бирден бир максаты улуттук оюндарды даңазолоо жана өнүктүрүү. Бактыгүл Мирадилова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.